Аламдын алпы болгон Залкар жазуучунун үй музейиндеги адеп ахлак тарбиясы байыркы кыргыз рухунун туу чокусу феномени болгон улуу Манас менен башталды. Мааниси зор таасирлүү иш-чаранын негизги максаты улуу муун менен жаш муундардын байланышын бекемдеп, аларга кылым карыткан үрп-адат, каада салтыбызды, карт тарыхыбызды татыктуу жеткирүү дейт уюштуруучулар. Айтматтын чыгармаларында, үрп-адатта, каада салтта ошондуктан биз ошолорду муундан муунга калтыралы деп атабыз. Улуу муундар менен бизди иштеп кеткен, институт иштеп кеткен улуу муундар менен жаш муундардын ортосунда бир байланыш түзөлдү деп атабыз. Бул эми бир күндүк эмес, улам ар кайсы жерде өтө берет. Ойлойм, адеп ахлакка биз бардык улуу кичүү ага карабай тарбиялап үлгү көрсөтүш керек. Ушул жылдын 29-январында Садыр Нуркожоевич Жапаровдун номер 1 инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгы чыккан. Ушул жарлыкка ылайык ушундай иш-чаранын өтүп жатышы бул жөндөн жөн эмес. Биз бардыгыбыз тең сүйлөгөнгө ашыгып, ал эми укканды унутуп калган мезгилге келдик. Кыргызда бир макал бар. Өсөр элдин акылманы бир болот, баатыры 1000 болот дейт. Өлөр элдин, жок болор элдин акылманы 1000 болот, баатыры бир болот. Мына ушул жарлыктын негизинде келгиле. Акылман айткан, данышман айткан, кемеңгер көсөм аталарыбыз айткан нерселерди ойготолу. Ушундай улуу салтты нарт насилде сактап келген ата-бабаларыбызга дагы бир жолу ыраазычылык айтып койгонго уруксат этиңиздер. Улустун улуу күнүндө жыл тогошуп турган мезгилде ушул өткөрүлүп аткан иш-чарабыз жакшылыктарга жетелесин. Ийгиликтерге жетелесин. Жаштарды адеп ахлакка тарбиялоодо жазуучулардын чыгармаларынын мааниси зор. Айрыкча Айтматовдун ар бир чыгармасы улуулукка тереңдикке жетелейт. Бул адамга жакшылык алып келе турган майрам. Ошон үчүн муну эл жакшы көрөт. Бул майрамды ошол бир жагынан күндүн нуру түшүп, баары көгөрүп, жакшынакай болуп гүлдөп, экинчи жагынан адамдардын көңүлү көтөрүлүп, анан эми азыр момундай кыйын акыбалда турабыз. Ар кандай кризис болуп атат, пандемия болуп атат. Анан ушу Кудайдан тилейт элем, ушу Норуз келип, ушулардын баарын жеңилдетсе, ушул биздин азыр коркуп аткан кризистерибизден чыгып кетсек, элге жакшылык, анан эң негизгиси тынчтыкта жашасак деген тилегим бар. Ар бир адамдын турмушунда жакшылыктар болсун деп тилейбиз. Мына ушунун баары ишке ашсын деп, мына бүгүн ошондой бир жакшы ой санаа, үмүт тилектер менен могул жерге мына аттуу баштуу кишилер, өнөрпоздор дегендей илимпоздор чогулуп отурушат. Мына ушундай демилгелер дагы мындан ары кенен жайылып, баягы элибиздин жашоо турмушуна бир жарык чачкан, үмүтүбүздү, тилегибизди алга жетелеген күндөрдүн бири болсун. Норуз келди, алам болду аласал. Улуу Норуз майрамын утурлай өтүп жаткан иш-чара Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан уюштурулуп, ага белгилүү окумуштуулар, коомдук ишмерлер баштаган чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү катышты. Алар кадырлуу кыргыз элине жагымдуу каалоолорун арнашты. Бу кыргызымдын духу, Чыңгыздын руху, Манастын дүбүртү бизге угулуп атат. Ошол нерселер бизди байытат. Ошол биздер сактайт. Ошон үчүн биз канчалык Манасты, канчалык Чыңгызды айткан болсок, ошончолук биз өзүбүз байыбыз, алардын руху толот, ыраазы болот. Бүткүл мусулман эли, бүт чыгыш эли ушул майрамды абдан күтүп келген. Жазга жетеличи, Ноорузга жетсек, андан ары биз жакшынакай оокат кылып кетебиз, ошол жылды жакшынакай өткөрүп кетебиз деген. Чын эле мына мындайынан караганда жандуу нерсе эмес, жансыз нерселерге жан кирип атат. Жаз келсе биздин айылга,
жан кирчү аппак кайынга дейт. Мыналардын баарына жан кирип келатат эми. Быйылкы жылыбыз ак жолтой болсун. Мына жерде отургандар быйылкы жылда жакшынакай оюңарга эмне келсе ошол аткарылып, ден соолукта болуп, эмдиги жылы бапырап, жыргап ошо Ноорузду күтөлү. Жаратылыштын жаңлануусун жана табияттын жантануусун жар салган Нооруз майрамы өзгөчө майрам. Арулукка эгедер элибизге ынтымак, өлкөбүзгө тынчтык, улууларга кадыр барк, жаштарга ыйман жана бакыт алып келсин деген изги тилектер айтылды. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Алмаз Нурмамбетов, Ала Тоо 24.